Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасында балдардын ден соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө, массалык маалымат каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун сунуштап жатам. Аталган мыйзам долбоор балдардын жана өспүрүмдөрдүн адеп ахлактык, дене бой, психикалык жана социалдык жактан ден соолугун камсыздоо, сактоо жана бекемдөө үчүн коопсуз маалымат чөйрөсүн түзүү максатында иштелип чыкты. Балдардын психикасына терс таасир этүүчү маалыматтарга жетүүсүнө чектөө киргизген жоболорду камтыган Бириккен Улуттар уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын бир катар документтери бар. Тактап айтканда, сиздерде алдыңыздарда бар, кайсы өзгөрүүлөр кирип атат. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 74-чү беренеси 2 жана 3 бөлүк менен толукталып жатат. Анда балдардын ден соолугуна же өнүгүшүнө зыян келтирүүчү балдар арасында таратуу үчүн тыюу салынган маалыматты таратуу, эгерде бул иш-аракеттер кылмыш жазасына тартуучу жоосунду камтыбаса, жеке жактарга 20 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 100 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууну. Ошондой эле жогоруда айтып кеткен маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттын жана же маалымат телекоммуникациялык тармактарды, анын ичинде интернет тармагын пайдалануу менен жасалган болсо, жеке жактарга 50 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 250 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салуу сунушталып жатат. Мындан тышкары укук бузуулар жөнүндө кодексинин 471 беренеде кодекстин деген сөздөн кийин 74 беренесинин 3 бөлүгүндө деген сөздөр менен толукталып жатат. Экинчиси, Кыргыз Республикасында балдардын ден соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1 беренеси жана түшүнүктөр менен толуктанып жатат. Анда балдардын маалымат коопсуздугу, балдардын ден соолугуна же өнүгүшүнө зыян келтирүүчү маалымат продукциясы жана балдар үчүн маалымат продукциясы деген жаңы түшүнүктөр менен толуктанып жатат. Мындан тышкары аталган мыйзам жаңы 2.1 жана 3.1 беренелери менен толуктанып жатат. 2.1 беренеде балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян тийгизүүчү маалыматтын түрлөрү көрсөтүлгөн. 3.1 беренеде маалымат телекоммуникациялык тармактар аркылуу маалымат таратууга жана балдар үчүн тыюу салынган маалымат продукциясын жүгүртүүгө кошумча талаптар көрсөтүлдү. 3. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 23 беренесине калкка жайылтууга жатпаган маалыматтардын тизмеси төмөнкүдөй мазмундагы Л пунктчасы менен толуктап жатабыз. Балдардын ден соолугуна жана дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү балдар арасында таратууга тыюу салынган маалыматты таратууга жол берилбейт. Урматтуу кесиптештер, Кыргыз Республикасынын Конституциясында балдар Кыргыз Республикасынын эң баалуу байлыгы болуп жарыяланган. Мамлекет балдардын ар тараптуу руханий, адеп ахлактык, интеллектуалдык жана дене бой жактан өнүгүүсүнө өбөлгө болуучу шарттарды түзүү менен аларды мекенчилдикке жана атуулдукка тарбиялайт. Берилген мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан чектөөлөр Конституцияга карама-каршы келбейт, тескеринче Конституциянын нормаларын аткарууга багытталган. Берилген мыйзам долбоор колдонуудагы мыйзамдардын, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерине карама-каршы келбейт. Ошондой эле терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге жана мамлекеттик бюджеттен кошумча чыгымдарга алып келбейт. Урматтуу кесиптештер, сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп бериңиздерди сиздерден өтүнөм.